Mıydamızda yazılgan. Birlik bu değil. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса. Урматтуу мекендештерим, кече Жогорку Кеңештин төрагасы шайланды. Эми парламентибиз толук кандуу иштей алат. Садыр Жапаровду премьер-министрlikке мыйзамдын баардык нормаларын сактоо менен кайра кароосун үчүн парламентке жөнөттүм. Буга чейинки Жогорку Кеңештин токтому мыйзамдын талаптары сакталбай кабыл алынып калган. Ошондуктан бул токтомдор парламентке кайтарылды. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер тааныш үчүн өкмөт башынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл. Саясат токтотуп иш көтөлү. Күндөн күнгө коронавирус пандемиясы күчөп жатат. Кылычын сүйрөп кыш келип калды. Балдарыбыз мектепке тынч барып окушу керек. Бизнестин ишин камсыздайлы. Талаш тарышка убакыт жок. Бардык бийлик бутактарын бир ыргакта чогуу иштөөсүн баштайлы. Ошондуктан парламентибиз маселени ыкчам карап, бул процесске мыйзам чегинде чекит коет деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан укуктук өлкө. Мәселелер күч менен эмес, мыйзам алкагында чечилет. Барыңыздарды мыйзамды сактоого чакырам. Кыйынчылыктарды акыл менен жеңип, бир эл, бир жут катары абийирибизди сактап калалы. Менен өттү, калп айткан мен болобу. Садырдын колдоочулары көп экен. Силер қазір от менен ойнап атабыз. Бир тырнактай ширеңке килтеген токойду үрктөп коет. Биз қазір туура эмес сөзүбүз менен элибизди қазір кайра бир нерсеге түртсөк чатак болот. Эми қазір айтып атат, автобус менен кетириптир элдер. Керек болсо автобус менен алып келет кайра. Эл қазір алданганын билсе чатак чыгат. Президент жыргаганынан арыз жазып кетейин деген. Жыргаганынан эмес, түшүнгүлөчү. Он понял, милицияны алы жетпесін елге. Екіншіден, армия келсе, армияның құрал жарағын ел тартып алып ертең анда бұл жерде полевой командирлер болып, дардан гражданский соғыс шығады. Анын барын көрді президент. Айласы кеткенінен, айланайын, тынччылык эле болсо, мен жазып берип кетейин деп атат. Эми ошол экини ырып атып, күндө бирөө чыгып алып, тим эле, ошол күнү кайда эле ошолор. Эми келип алып, туура эмес, муну мынча керек, анан тигинчи керек деп. Мен президент менен жолукмак түгүл, сүйлөшүп көргөн жан эмесмин. Эртеден бери кайра айтып атасыңар, мен президент менен мынча сүйлөштүм, тигинчи сүйлөштүм. Президент мен айтып берейин, ушул жанагы көтөрүлүш деп коебуз, эмне болду? Бул деген шайлоого эч кандай байланышы жок тууганда. Шайлоо это повод. Буга чейин эле ел уже даяр болуп калган. Пандемия көрсөттү. Андан тышкары келген акчалардын дайыны жок. Бул көрсөттү. 3 жылдан бери эч кандай жазалбаган иш үчүн бул эл эчак эле даяр болуп калган. Түшүнгүлө? Ал жанагы шайлоонун жыйынтыгы туура эмес деп, бул повод гана болду. Ошондуктан биз элге кулак салалык. Эл менен бир бололук. Элди алдай албайбыз. Түшүнгүлөчү? Assalamu alaikum. Kechki salam, hurmatlı mekendештер, patriottор, kırgızstandыктар. Ben kayrılıp жаткан себеби мына Садыр байке чыкканына 10 gün болду. 10 günden beri bular Садыр байкенин колубутун тушап коюп иштетпей жатты. Садыр байке кандай жол менен кетти? Мындай мыйзамдуу болсун, мыйзам чегинде болсун деп баягы каракчылык жол менен эмес, баскынчылык жол менен эмес, мындай мыйзамдуу жол менен кетейин десе, эми булар мыйзамдуу жолго салып алып, Садыр байкени да бөйрөктөн шыйрак чыгаргандайчы, жумурткадан кыр чыгаргандай, улам тиги кырын чыгарып, бул кырын чыгарып, тиягынан бөйрөк шыйрак чыгарып, айтор Садыр байкени булар иштетпей атышат. Иштетпей атышат. Тиги соке, баягы эле соке. Ал баягы сөзүнөн, убадасынан кайтты. Аны баарыбыз билебиз, ошону күткөнбүз. Урматтуу мекендештер, мен Садыр Жапаровдун өзүнө жолугуп сүйлөшүп чыктым. Эртең саат 12'de
Бишкек шаарында эски аянтка Садыр Жапаровдун колдоочулары чогулат. Келиңиздер, Садыр Жапаровду колдойлу. Булар иштеткиде эмес, бул жүзү караларчы. Бул жүзү каралар иштеткиде эмес. Келип туруп ушуга до конца туруп коелчу. Садыр Жапаровга карматалчы, тактыны карматып туруп премьерликти алды. Эми президенттин полномочиясын алып туруп, буларды ошого вынуждать этип, ошого булар моюн сунбай атат. Эл келбесеңер, кыргыз элим келип бергилечи. Булар моюн сунбай атат. Эл тарап кетти деп элечи отурат. Моякта эл кылкылдап күтүп отурган менен иши жок. Булардын көрдүңүздөрбү? Чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Жана Жанар Акаев, Канат Исаевдин чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Кыргыз элине жакшылык кыла турган ою жок булардын. Кайра мыйзам талаасына салып туруп, Садыр Жапаровду мояктан премьерликтен түшүргөн тат булар. Бийликтен кулаткан тат. Биздин элдин бийлигибизди, элдин үмүтүн кулаткан тат, урдаган атат булар. Ага жол бербейбиз биз кыргызстандыктар. Келиңиздер. Бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Эртең саат 12-де, эртең канчанчы число? 14-октябрда саат 12-де эски аянтка келиңиздер. Туруп элери Садыр ага үчүн. Ассаламу алейкум, достор. Кызык нерселер башталды окшойт, элди текшерип көрүп да окшойт. Бул депутаттар, бул чоңдор, атка минерлер элди мындай кичине караңгыраак ойлойт да. Элдер мындай токпейилдүүлүк кылып, бийликке жулунбай жүрсө, ойлойт да булар мындай неграмотный, сабатсыз деп ойлойт да. Алаканга салганда көрүнүп турат да. Кыргызстандын саясаты, ким кандай бизнес кылып атат, ким кандай оокат кылып атат, ким эмне деп сөз сүйлөп атат, кимдин ички дүйнөсү кандай даже. Не деп сүйлөйт деге чейин биле турган элдер бар. Билебиз ошондой экен. Өтө тамыр жайып кеткен да мына бийлик 2010 кийин алмашкандан кийин эчте көзгөр болгон жок. 2010-жылдагы тополоң жабылып кетти, жабылуу аяк жабылуу болчу. Андан кийинки тендерлер, кечээки пандемияда келген 650 миллион доллардан 400 миллионго жакыны келди деп атат. Бул дагы жабылуу болуп, жабылып кете турган болуп турат. Өтө көп мына бийликтин шиши толуп, эми мындай президент деген бир нерсени ачканы барып, лента кыркканы барганда сурайт да мындай. Могул здания канча кетти дейт да мисалы үчүн. Мынанча миллион кетти десе, ошол мурда куруп жүргөн болсо үй айтыш керек. Эмнеге мындай кетти? Бир жолу болсо дагычы. Өтө эле кымбатка бүтүптүр го. Мен курганмын мындай нерсени деп айтыш керек да мындай президент деген. Анан бардыгы лентаны кырып коюп, указка менен баягы жасала турган иштерди мындай болот деп көрсөтүп койсо эле тымпый унчукпай келет. Мага президенттин кылган иши вообще жакпайт. Атамбаевтан баштап, Отунбаева, азыркы Жээнбеков, мен как саясатчы эмесмин, саясатка сасыкка кирбейм мен. Сындайм. Эгер мен кирсем кылам. Мен уюштурам иншалла. Колуман келет. Могул кылып аткан райондун акимдери болобу, шаардын мэрлери бирде да таң калбайм мен. Себеби мен уюштуруучумун. Мен 20 жылдан бери концерт уюштуруп келдим. Бул акча менен кылып коюш оңой. Акчасы жок нерселерди жасап уюштуруп келгенбиз. Ошон үчүн Садыр Жапаров мына арам бийликтин бардыгын ачып отургузат деп коркуп атат бардыгычы. Титиреп атышат бар жогу. Ошон үчүн каршы болуп атышат. Ошон үчүн туугандар бекем туралы, эл менен эсептешсин. Биринчи жолу мен мисалы Бороновду шайлаган эмесмин, Абылгазиевди шайлаган эмесмин. Ошо баш ээ тургандарды, кукулаларды премьер кылып алып, анан ошолорду башкарып отурат да. Эми биздин айтканыбыз болот, элдин айтканы. Бийлик биз менен эсептешет, эл мененчи. Жалпы эл менен эсептешебиз. Эсептешесиңер. Биз дагы адамбыз. Биз дагы силер менен ушу замандашпыз. Силердин доордо жашап атабыз. Силер жыргап жашап атасыңар, көрүп атабыз. Минген машинеңерди, жашаган хан сарайыңарды. Биз дагы ошол жерде жашагыбыз келет. Бирок андай арам жол менен эмес. Пешене тер менен карыганда 70-ке чыкканда, 60-ка чыкканда эптеп септеп болобу жашайбызбы? Бирок адал оокат менен. Көзүңөрдү ачкыла депутаттар. Канат баякы ким эле чүйдөн моңка жер саткан, здание саткан. Өтө эки жүздүү адам да булчу көз ойноп. Көзүнөн да билинип турат кимдин кандай экеничи.
Депутаттар жогорку кеңештеги силер мындай акылыңар көп нерсеге жетпей, силер себеби акчанын артынан түшүп психологияңарга дүйнө менен бийлик нерген олтуруп калган. Жүрөгүңөр карайган. Бизге окшоп кааласаңар мен үйүмө келип бир күн менен жашап көргүлө, кандай жашайм, не кылам, не жумуш кылам. Чыдабайсыңар, сразу качып кетип каласыңарчы. Адал оокат менен жашагыла, эртең акыретте жооп бересиңер. Акыйкатты айткыла. Садыр Жапаровга жардам бергиле. Азыр жардам берип калсаңар, берип калгыла. Эртең түрмөдө олтурганыңарда кеч болуп калат. Бир 300дөйүн камаш керек. Бу 300дөй жүрөктөрү титирип атат. Анар Артыков деген бар, бузуку. Аны да камаш керек. Артта туруп алып, эчтекени билбеген болуп, камерага түшпөй, ишти кылам деп ойлоп атат алчы. Анысы адашат алчы. Камала турган кечеги ушул нерселер бардыгы туура камалды. Барып ушул милицияны, СМБны, УКМК акпакты басып алгандар туура камалды. Каалаган эле басып албайт. Эми элдин айтканы болот, биздин айтканыбыз болот. Биз купулубузга толгон, башчы келет. Ошон үчүн бийлик көзүңөрдү ачкыла. Акылыңар менен иш кылгыла.